Түндүк Корея чакан аралыктагы 7 ракета учуруп көрдү. Түштүк Кореянын куралдуу күчтөр штабынын өкүлүнүн айтымында, жер аба тибиндеги ракеталар Жапон деңизине кечээ учурулду. Ракеталардын старт алышына өлкөнүн лидери Ким Чен Ын өзү көз салып турганы кабарланууда. Март айынын башынан бери 24 апрелге чейин АКШ жана Түштүк Корея биргелешкен аскердик машыгуу өткөрүп жатат. Түндүк Корея бул машыгууларды кескин сындап, аларды кол салуунун репетициясы деп атаган. Ал эми Сеул менен Вашингтон бул аскердик машыгуу коргонуу максатын гана көздөрүн айтууда. Германияда мамлекеттик мектептерде билим берген мугалимдердин хиджаб кийишине 2003 жылдан тыюу салынган. Бул чечимди өлкөнүн конституциялык соту жокко чыгарды. Хиджаб кийүүгө уруксат берүү боюнча 2 мусулман аял сотко кайрылган эле. Фемида өкүлдөрү кыз-келиндердин оронушуна тыюу салуу дин тутуу эркиндигине каршы келерин айтты. Учурда Германияда 4 миллиондон ашык мусулмандар жашайт. Кытайдын Ханань провинциясында 57 кабат имарат 19 күндө курулуп бүттү. 180 чарчы метр аянттагы үй 800 батирге ылайыкташкан. Мындагы курулушта заманбап модулдук технологияны колдонушкандыктан убакыт үнөмдөлгөн.